Бүгүн Каракол шаарынын мэри Фархат Алжанбаев ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген бир катар жарандарга майрамдык маанай тартуулады. Шаар башчысы өз сөзүндө турмуштун бул сыноосун башынан өткөрүп жаткан жарандар жергиликтүү бийлик тарабынан ар дайым колдоого алынаарын баса белгилеп, материалдык жактан дайыма колдоо көрсөтүү зарыл экендигин белгиледи. Бүгүнкү иш-чарага 100 жаран чакырылган. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызды ошо Каракол шаардык мэриясынын атынан бүгүн кичине көңүлүн көтөрүү максатында, көңүл буруу максатында ушу иш-чараны өткөрүп жатабыз. Иш-чарага ушу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз арасынан таланттууларын өзүнчө тандап, ошол жерден бир аз ушу ырдатып, бийлетип көңүл бөлүү максатында ушу иш-чара өтүп жатат. Майрамга келген жарандарга ар тараптуу колдоолор көргөзүлүүдө. Көңүлгө алынгандардын маанайлары жакшы. Майып адамдардын эң чеген эле мындай көңүл анан мындай бир жылуу сөзгө муктаж, жылуу мындай мамилеге муктаж. Анан бүгүн ушундай көңүл буруп мындай чоң иш-чара өткөрүп атканына ыраазыбыз да. Биздин Каракол шаардык мэрия жана жогорку бийлик өкүлдөрү жакшы көңүл бурулуп жатат быйылкы жылы. Мурунку жылдарда баягы жөнөкөй күн катары гана өтүп кетчи. Бүгүн кубанычтабыз. Каракол шаардык мэриясы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын бүткүл дүйнөлүк күнүнө 300 000 сом каражат бөлгөн. Алар шаардагы майыптарга акчалай түрүндө таратылды. Ошондой эле ишкерлерден азык-түлүктөр чогултулуп, бир канчасына берилди. Биздин Караколдун ишкерлеринен продуктовый пакеттерди чогултуп, өзүбүз аутизм менен жабыркаган балдары бар үй-бүлөлөргө жардам берүүнү чечтик. Ошол анткени азыркы кезде ошо аутизм менен ооруган балдар аябай көп болуп жаткандыктан, ошондой биздин борборго келген жана келбеген балдардын үй-бүлөлөрүнө азык-түлүк пакеттерин таратып берип жатабыз. Ошондой эле калаадагы ыктыярчы демөөрчүлөр да майрамдык иш-чара уюштурушту. Анда 25 ашык мүмкүнчүлүгү чектелгендер чакырылып, кызыктуу концерттик программа тартууланды. Чакырылгандарга билеттер даярдалган. Сегодня мы с моей мамой решили сделать добро, мероприятие такое, позвали артистов, шоу-программу сделали, подарки мы сделали, Конечно, нам помогали, очень много, которые неравнодушны к этому. Много спонсоров у нас, которые действительно нас поддержали, нашу идею. Каракол шаары боюнча 1274 мүмкүнчүлүгү чектелгендер каттоодо турат. Алардын 91-и баспагандар. Жазгүл Сатаева, Илич Касейинов, Ысыкөл жаңылыктары.